Assalamu alaikum, Kısa Kabar kanalının görüşçüleri. Amansızlarбы? Qarаңыздар, biz Ordalı Oş şahrımızın Japalak avtounaa bazarına geldik. Bu yerdeki avtounaların baарын sizге tartып көргөзөбүз. Андыктан бизге лайк жана подписка кылууну унутпаңыздар. Жана ушул видеолорду биринчилерден болуп көрүү үчүн коңгуроочуну басып коюңуздар. Анда эмесе кеттик. Honda Accord 2004-жылкы сизге азыр бир көрүп кетсек сыртынан. Объему 2. Мына караңыздар, сыртынан сизге бир көрүп жатабыз. Дискаларына бир баа берип кетиңиздер. Мына машина аябай сонун турат, караңыздар. Эми баасына токтолсок, азыр баасына сурап айтабыз. Баасы канча? Баасын 600 000 сом дейт. Эгерде машина жаккан болсо, ушул нөмөрлөргө чалып, толук маалыматтарды аласыздар. Honda Accord серебристый түстө, жылы 2003. Сыртынан бир көрүп кетсек, азыр баасына тартып көргөзөбүз. Андыктан бизге лайк, подписка кылууну унутпаңыздар. Караңыздар, сыртынан бир сизге көргөзүп атабыз. Мына дискаларына бир баа берип кетесиздер. Енді баасына токтолуп кетсек, баасына 680 000 сом дейт. Эгерде машина жаккан болсо, ушул нөмөрлөргө чаласыздар, силерге толук маалыматты. Бул монстрди карап кетсек, караңыздарчы, аябай эгиз. Бул чиста тоого менен турган машина экен, дыйкандар үчүн. Эми бул машинанын атын билбедим го, бирок көрүп кетсек, жылы 2014 экен. Баасына $10 000 дейт. Бензин газ, объем 2 жети. Сыртынан силерге бир көрүп кетсек, мына аябай эгиз машина экен. Көрүнүктүү эле сырты мындай жакшы эле турат. Чисто военный машина экен. Нөмөрлөрүн көргөздүк, ошол нөмөрлөргө кайрылып толук маалымат аласыздар. Ошо серебристый санатада сатылат экен. Мунун сыртын силерге бир көргөзүп кетсек, азыр баасына тартып көргөзөбүз. Андыктан бизге лайк басып кетиңиздер ушул видеобузга. Жана силерге кайсы машина кызык, ошолорду дагы бизге жазсаңыздар, биз ошол машиналарды табып көргөзүүгө аракет кылабыз. Мына жылы 2014 экен. Көлөмү 2, баасы $10,500. Коробка автомат. Ушул нөмөргө кайрыласыздар, эгерде машина кызык болгон. Honda Accord кара түстө, караңыздар. Сыртына бир баа берип аябай сонун турат. Мунун баасын 650 000 сом дейт. Эгерде машина кызык болсо кайрыласыздар. Көрүңүздөрдөй эле, объем 2.4. Жылы болсо 2004. Мына сыртына бир карап баа берип кетесиздер. Мына эгерде машина кызык болсо, ошол нөмөрлөрдү көргөздүк, ошол нөмөргө байланышып толук маалымат аласыздар. Honda Step автоунаасы, көлөмү 2, жылы 2003. Сыртына бир көрүп кетсек, карасаңыздар. Серебристый түстө. Эгерде степ сүйүүчүлөр болсо, ушул степти сүйлөшүп коюңуздар. Азыр баасын айтабыз. Өзүңүздөр баа берип, баасын келишим түрдө аласыздар. Баасыны болсо 750 000 сом дейт. Көрүңүздөрдөй эле, коробка автомат экен. Мына эмесе туугандар, ушул Honda CR-да сатыкта. Мунун сыртынан бир көргөзүп кетсек, азыр машинабызды. Азыр баасын да көргөзөбүз. Ошол баасын көрүп, өзүңүздөр машинага бир баа берип кетесиздер. Мына силерге сыртынан бир көргөзүп кеттик. Энди баасын айтсак, баасыны 630 000 сом дейт. Жылы 2003, объем 2, коробка механика экен. Mercedes S-Яшка, муну карап кетсек, баасын айтабыз сиздерге. Азыр жылы 95, көлөмү 1.8. Сыртынан бир көрүп кетсек, эгерде ушул машинабыздын сүйүүчүлөр болсо, кайрыласыздар, силерге толук маалыматты беришет. Мына силерге азыр сыртынан бир көрүп кеттик. Энди баасына токтолуп кетсек, баасыны 420 000 сом дейт. Караңыздар. Нөмөрлөрүн көргөздүк, ушул нөмөрлөргө байланышып толук маалымат аласыздар. Мына эмесе туугандар, бизде өзгөчө машина Toyota Probox. Ушул машинанын сыртынан көрүп кетсек, аябай сонун машина экен, караңыздар. Ичине тыпыйган. Ушул машинага бир баа берип кетиңиздер. Азыр баасына тартып көргөзөбүз. Караңыздар. Баасын 370 000 сом дейт. Көлөмү 1.3 экен.
Жылы 2002. Салон açıkta ya? Ya. Salon. Qaysi Kısa var. Salonuna da bir bağ verip kettingizler. Коробка avtomat ekan. Çuğulları kiygizip tayır kılıp koyuptur. Эгерде Prius сүйүүчүлөр болсо, ошол Prius'tu көрүп кетели. Toyota Prius жылы 2005 сыртынан бир көрүп кетсек. Караңыздар, азыр силерге баасын тартып көргөзөбүз. Андыктан лайк жана подписканы унутпаңыздар. Гибрид экен бул машинабыз. Мына. Баасына токтолсок, баасыны 680 миң сом дейт. Ушул номерге карасаңыздар, эгерде машина кызык болгон болсо. Мына эмесе туугандар, Honda Step. Караңыздар, серебристи түстө. Машинага бир баа берип кетиңиздер. Мына караңыздар. Көрүңүздөрдөй эле аябай сонун көрүнүштө турат азырынча. Мына. Эми баасына токтолуп кетсек, азыр баасын айтабыз. Ака, баасы канча? Баасыны 520 миң сом дейт. Көрүңүздөрдөй эле 99, объем 2. Номерлерин көргөздүк, ушул номерге кайрылып толук маалымат аласыздар. Эсе туугандар, ушул эките гибрид болгон Toyota Corolla автомобиль бар экен. Мына караңыздар. Азыр силерге мунун сыртынан бир көрүп кетсек. Азыр силерге баасын айтабыз. Мына. Бул 11 миң экен, а? Муну 11 миң доллар дейт. Баасын түшүп беребиз дейт, сүйлөшөбүз дейт. Салонуна бир баа берип көрүп кетсеңиздер. Кожаный салон. Электропакет. А бул Corolla'da ушундай экен. Ичин аябай сонун кылып жасап коюптур. Машинага бир баа берип кетиңиздер. Салон сирек көргөздүк, энди сыртынан бир айланып көрүп кетсек. Бизге лайк жана подписканы унутпаңыздар. Ошол машинаны көргөздүк, энди баасыны болсо 10 миң доллар дейт. Жылы 2017. Көлөмү 1.8. Эгерде машина кыз болсо, ушул номерлерге байланыштар, силерге толук маалыматты беришет. Toyota Auris автоунаасы сатыкта. Караңыздар, мунун состояниясы отлично деп жазып коюптур. Мына азыр баасына тартып айтабыз силерге. Дискаларына бир барып кетиңиздерчи. Караңыздар, дискалар аябай өзгөчө турат. 4 дискасы тең титановый дискалардан экен. Мына караңыздар. Силерге баасын айтабыз. Мына жылы 2007, көлөмү 1.8, баасы болсо, баасы канча ака? Баасын 600 миң сом дейт. Кеми бар, а? 600 миң кеми бар дейт. Эсе туугандар, ушул сырбы срочно сатыкта экен. Бул машинабыз түстө серебризи түстө. Сыртынан бир көрүп кетсек силерге. Машинага бир баа берип кетиңиздер, караңыздар. Аябай сонун турат. Эгерде машинаңыз кызык болгон болсо, номерлерин тартып көргөзөбүз. Ошондуктан бизге лайк басып коюңуздар, караңыздар. Жылы 2004, объем 2. Азыр баасын айтсак, баасы канча ака? Баасын 750 миң сом дейт. Toyota Pioneer автоунаасы сатыкта, жылы 98. Көлөмү болсо 1.8 экен. Караңыздар. Силерге баасын тартып көргөзөбүз, андыктан сыртынан бир көрүп кетсек. Мына. Эми баасына токтолуп кетсек. Баасыны болсо 440 миң сом дейт. Караңыздар. Ушул номерге кайрыласыздар, эгерде машина кызык болгон болсо. Коробка механика экен. Салонуна бир көрүп кетсек анда. Мына. Салонуна бир баа берип, келишим түрдө аласыздар машинаны. Номерлерин көргөздүк, ошол номерге байланышсыздар. Мына эмесе туугандар, ошол 124 Ешка Mercedes сатыкта. Караңыздар. Сырты серебристи түстө. Сыртынан бир карап кетиңиздер. Машина аябай сонун абалда турат. Караңыздар. Машинага бир баа берип кетиңиздер. Силерге баасын айтабыз.
Байланыш номерлерин тартып көргөзсөк. Мына. Бизде 93. Номери көрмөй калат, номер бар экен. Так, баасыны болсо 500 000 сом дейт. 500 000 кеми бар, а? 500 000 кеми бар дейт. Hyundai Sonata жылы 2017, объем 2, газ. Мына. Сыртынан бир көрүп кеттиз. Азыр баасын айтабыз сиздерге. Өзүндө эле түсү серепси түстө. Эгерде машиналар кызык болуп жаткан болсо, бизге лайк жана подписка кылып унутпаңыздар. Салонун бир көрүп кетсек. Караңыздарчы. Аябай сонун салон. Эми мунун баасына токтонсок, $12,600 дейт. Байказ айтып жатат, эгерде машинаны реал клиенттери болгон болсо, $12,000 берип берем дейт. Байказ айтты ушинтип. Hyundai Sonata серебрisi түстө. Караңыздар, сыртынан бир көрүп кетсек, жылы 2017, баасын айтабыз азыр. Караңыздар. Машинага сөз жок, караңыздарчы. Сон турат. Өзүңүздөр машинанын киришин түдө аласыздар. Баасыны $13,200 дейт. Караңыздар. Объем 2. Шуну менен карап толук маалымат аласыздар. Camry 35 автонасы. Өзүңүздөр деле сак түстө. Мына караңыздар. Машина аябай сонун. Сөз жок. Машинага бир баа берип кетиңиздер. Аралыктан башкаруу системасы да бар экен мына. Караңыздар, азыр турсак эле машинанын ичинде водитель жок, машина өзү автоматически жанып атат. Караңыздар. Эми баасына токтолсок, баасына болсо $13,000 дейт. Ушул жерге толук маалымат жазылган. Өзүңүздөр келишим түзүп аласыздар. Объем 2-4. Ачык болсо салонду көрүп кетсек. Жабык. Эмесе туугандар, ак түстөгү Hyundai Sonata автоунаасы сатыкта. Сыртынан бир көрүп кетсек. Аппакай болгон биздин Sonata сатыкта. Азыр сиздерге баасын да көргөзөбүз. Андыктан салонду көрүп кетсек. Сыртынан бир кисе көргөздүк, азыр салонуна көргөзөбүз. Салонун караңыздарчы, аябай сонун болгон салон экен, кожаный салон. Коробка автомат. Эгерде автоназ кызык болгон болсо, номерлерди көргөзөбүз. Баасыны $13,800 дейт. Көрүңүздөр, ушул номерди кайрыласыздар, жылы 2009. Неме? Мына эмесе туугандар, онда Airway автоунаасы экен. Мунун жылы 2005 дейт, сыртынан бир көрүп кетсек. Мунун түсү молочный цвет экен мына. Айтсакчы. Шуну жемчуг ба? Белый жемчуг экен. Өңүнү белый жемчуг дейт. Сыртынан көрөсөк, эми салонду көрөсөк. Сиздерге баасын айтабыз. Караңыздар. Машинага бир баа берип кетиңиздер. Баасы канча ака? Баасы 780 000 сом дейт. Эгерде машина кызык болсо, кайрыласыздар. Сизге толук маалыматты беришет. Мына эмесе туугандар, Crown сүйүүчүлөрүнө Crown'ду тартып көрүп кетсек, караңыздар. Азыр сиздерге баасын да тартабыз. Эңине кызыкча эле баасы болуп жатпайбы? Ушул баасын да айтабыз сиздерге. Андыктан машинага бир көз салып кетсек. Машинабыз гибрид экен. Мына. Көрүңүздөр эле машина аябай сонун абалда. Бир урулган, чирилген жери жок экен. Мына. Ушул номерлерге кайрыласыздар, эгерде машина кызык болгон болсо, баасыны $13,000 дейт. Коробка автомат экен. Мына эмесе туугандар, Kia Ray автоунаасы
Жылы 2018. Азыр баасына токтолсок, баасын $9,500 дейт. Көрсөтөлү эле. Азыркы толук маалыматын көрсөтөбүз. Ушул номерге каралып толук маалымат алсаңыздар болот.